Өлкө аймагында катталган акыркы маалыматтар менен тааныштырып, ынтымак телеканалында кабарлар. Студияда кызматта мен Айжамал Жоба кызы, саламатсыздарбы? Алгач күндүн негизги окуяларынан кыскача түрмөк. Кара сууда катарлаш жайгашкан 4 үй күйүп кетти, чыгымдар такталууда. Акыркы коңгуроого чогултмайларга тыюу салынды. Факты аныкталса, директор иштен алынат. Оштогу Озкур айылы таштандыларды шаарга алып келип төгө башташты. Себеби эмнеде? Ош шаарынын вице-мэри Кадыровду иштен алуу сунушталууда. Ага шаардык кеңештин көпчүлүк депутаттары макулдугун билдиришүүдө. Кара суунун Жаңы Турмуш айылындагы өрттүн чыгымдары эсептелүүдө. Кечээ Ош облусуна караштуу Кара Суу районундагы Жаңы Турмуш айылынын Эбенсина көчөсүндөгү үйлөр өрттөнгөн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрликтен билдиришти. Маалыматка караганда биринчи үйдүн 64 чарчы метр чатыры, экинчи үйдүн 200 чарчы метр чатыры, үчүнчү үйдүн 200 чарчы метр чатыры жана төртүнчү үйдүн 165 чарчы метр чатыры күйгөн. Жалпысынан 4 үйдүн 629 чарчы метр жыгач үстүндө тыныке жабылган чатырлар күйгөн. Кырсык электр шаймандарынын техникалык пайдаланууда эреженин бузулушунан улам келип чыккан. Өрт тууралуу маалымат саат 20:30 чамасында түшүп, саат 21:20 чамасында чектөөгө алынган. Азыр бүгүнкү күндө материалдык чыгымдарды биздин лаборатория эсептеп атат. Өт эмне себептен чыкканын, токтон чыкканбы, лаборатория бүгүнкү күндө эсептеп атат. Дагы сиздерге тактап туруп маалымат беребиз. Акыркы коңгуроого байланыштуу мектептерде акча чогултуу фактысы катталса, директору иштен алынат. Мындай буйрук Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан бекитилди. Жыл сайын мектеп бүтүрүүчүлөрү тарабынан акча чогултмай салтын быйыл токтотуу пландалууда. Бул демилге ишке ашабы же кагаз жүзүндө калып кетеби деген суроо жаралат. Темага кесиптешим Жусупбек Кошмат уулу кенен токтолот. Акыркы коңгуроо салтанатына карата мектептерде акча чогултуу жөрөлгөсү орун албашы керек. Мындан тышкары балдардан акча чогултуу белектерди алууга да болбойт. Эгер кайсыл мектептерде андай жагдай жүз берсе, ошол мектептин директорунун кызмат орду каралат. Мындай буйрук өлкөдөгү бардык билим берүү мекемелерине кагаз түрүндө келип түшкөн. Эч кандай мындай мыйзам бузууларга барбоону министрликтин буйругун аткаруу максатында түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Эч кандай кафелер, ресторандарга отуруштарды уюштурбоо жана ошондой эле баягы азыркы учурда балдар машина айдап көчөгө чыккандарды түшүндүрүп айтып жатабыз, болбойт деп. Салтанатка санаалуу күндөр калган сайын ата-энелерге түшүндүрүү иш-аракеттери жүргүзүлүп жатат. Акыркы коңгуроо билим берүү мекемелеринде гана белгиленет. Ашыкча шан шөкөт болбойт. Эгер кандайдыр майрамдык кечелер уюштурулган болсо, жоопкерчиликке тартылат. Ош шаарында биз кеңештик. Кафе ресторандарында өткөзбөө деген маселе эмес. Иш-чаралардын бардыгын мектепте өткөзүү деп чечим кабыл алдык. Сырттан эмне болот? Билип калсаңыздар. Эми сырттан өткөзүшпөйт. Себеби биз ата-энелер менен иштеп атабыз. Мектепти аяктоого байланыштуу жерлерде бүтүрүүчүлөр чогула алат. Болгону бул учурда жоопкерчилик толугу менен ата-энелерге жүктөлөт. Ал эми мектепти бүтүрүү кечелерин кафе, ресторандарда белгилөөгө тыюу салынат. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинен билдирди. Деген менен айрым ата-энелер балдарынын бүтүрүү кечесин салтанаттуу түрдө белгилөөнү туура көрүшөт. Майрамдаш керек. Бирок ар бир ата-эне өзүнүн акыл эсин жыйна деп балдарына айтыш керек. Көзөмөлдүн негизинде майрамдаганга уруксат бериш керек. Эми бир эле жолу болот да бул өмүрүндө. Эми ата-эненин карамагында эмес көзөмөлүндө жакшыраак отуруп майрамдап эскерсе болот да. Бул калат да, төбөлгө кала турган эме да. Адам бир жолу окууну бүтүп атса, бир жолу бүтөт. Макул деле эмес мына. Азыркы жаштар өтө эле бузулуп кетип атат. Ичкиликке берилип, авария болуп атат, ошолордун айынан машинаны ата-энелер берип коюп. Ошон үчүн эгерде мектептин өзүндө боло турган болсо, анда каршы эмесмин. Анда ресторандарда боло турган болсо, анда каршымын. Бүтүрүүчүлөр мектептеги иш-чара бүткөндөн соң эс алуучу жайларга барганда кымбат баалуу унаалар менен жүргөнгө болбойт. Ошондой эле кортеж менен чыгып автоунааларды баш аламан кылган болсо, кеминде 10 000 сомдон айып пул салынат. Кээ бир ата-энелер ошол автоунааларын берип, мына балам быйыл 11-класс бүтөт. Могу машинени минип чыккан окуучулардын арасында деп туруп түрткөн дагы ата-энелер болуп калышы мүмкүн. Ошо ата-энелерибизге кайрылат элек.
биздин кызматкерлер атайын ушул боюнча посттор коюлат. Ар бир мектептин астына жана шаардын чыга бериш, кире бериш жерине. Буга чейин да ар кандай буйруктар чыкканы менен Билим берүү министрлигинин жана атайын органдардын да акыркы коңгуроо аземин белгилетпей коюуга күчү жетпей келүүдө. Андыктан бул маселеде жоопкерчилик ар бир адамдын өзүндө болуусу милдет. Белгилей кетсек, быйыл Ош шаарында 2000ден ашуун бүтүрүүчү 11-классты аяктайт. Жусупбек Кошматуулу, Кымбат Абдисаматуулу, Ынтымак. Оштогу Озкур айылынын тургундары таштанды таштоого атайын контейнердин жоктугуна нааразы болуп жатышат. Буга чейин орнотулган контейнерди экологиялык техникалык талаптарга жооп бербейт деп алып салышкан. Бирок Ош шаарына караган Озкур айылынын тургундары таштандыга айына акы төлөп жатышкандыктарын айтып, шарт түзүп берүүнү суранышат. Учурда 60ка жакын түтүн таштанды төгүүгө жер жок, шаарга алып барып жатышкан убагы. Озкур айылынын тургундары эми таштандыларын кайсыл жерге төгүүнү билбей жаткан учуру. Анткени айылдагы жалгыз таштанды төгүүчү жай тазалык ишканасы тарабынан алып салынган. Бир нече күндөн бери тургундар аргасыздан үймөлөнгөн таштандыларын топтоп шаарга алып барып таштоого аргасыз болушкан. Яшиктерибиз бар эле. Ошол яшиктерибизди каналдын боюна жакын дегендиктен, экологияга туура келбейдигиндиктен жыйып алып кетиштир. Биз эми шаарга караганыбызга байланыштуу бизге местаны таап бергиле деп ошентишип атат. Местаны өздөрү таап бизге шарт түзүп беришин суранабыз. Шаарга алып барабыз. Шаарга алып барып, ошол кандай десем, топтоп атабыз да, пакетке топтоп, анан алып машинага жүктөп алып барып төгүп атабыз. Айылда таштандыга орундук жоктугу 2 айдан бери уланып жатат. Буга чейинки таштанды салуучу жайды экологиялык техникалык талаптарга жооп бербегендик үчүн алынган. Дарыянын боюнда жайгашкандыгын эсепке алып, тазалык ишканасы орунду бошоткон. Биз шаарга карайбыз, кадимкидей төлөп атканбыз. Бул жерден алып кетип болбосо, анал жерде место бар, ошол жерге коюп беришсин. Ол машина келип атат, кээ бири көрөт, кээ бири көрбөйт. Мисалга мен көрө элекмин көптөн бери. Келет деп айтып атышат, муну көрө элекмин. Кайсы убакта келет? Ансын билбейбиз. Озкур айылына Ош тазалык ишканасы тарабынан таштандыларды чогултуп алып кетүүгө атайын техника келет. Бирок тургундар таштандыны топтоого ылайыкташкан жайды алып салгандан бери ай аралап техника келбегендигин айтып чыгышкан. Ошол контейнер сууга түшүп калбас үчүн баягы булгайт деп келген эсебинен алып койгонбуз. Кээ бир адамдар дагы ошол жерде адамдар да арызанган. Бирок Озкур жака сигнальный вариантта машиналар ошол жака барат да. Ал жака жумасына бир жолу же 2 жолу машина барат. Кыдырыпчы, сигнал чалыпчы. Ошондо таштап калыш керек. Анан биз ошого алып койгонбуз. Айылда таштандыларды таштоого ылайыкташкан контейнер коюуга учурда жер жок. Ал эми Озкур айылынын тургундары шаардагы таштанды топтоочу контейнерлерге ташып алып барып жаткан учуру. Махпурат Алибаева, Кымбат Абдисаматуулу, Ынтымак. Бүгүн Ош шаардык кеңештин 4-чакырылыш 20-сессиясында Нурбек Кадыров вице-мэрликке киришкен 3 жылдан бери начар иштеп жаткандыгы тууралуу талкууланды. Бирок соңку 1 жылдан бери аны кызматтан алуу боюнча депутаттардын сунушу өтпөй келе жатат. Эл өкүлдөрү вице-мэрге ишеним көрсөтпөө боюнча добушка коюуну көпкө талашты. Жыйынтыгында добушка коюлуп, 37 депутат добушка коюуга каршы добуш беришти. Кала башчысы Талайбек Сарыбашев вице-мэр Нурбек Кадыровду жумуштан алууну токтото турууну суранды. Төрага Жапар Ормонов та колдоп, маселени мэр четсин деп добушка салды. Жыйынтыгында депутаттар мөөнөт берилсин деген чечимге келип, 3 айлык мөөнөт беришти. Нурбек Кадыров Ош шаарынын социалдык маселелер боюнча вице-мэрлик кызматына 2016-жылы дайындалган. Бул биздин өлкөбүздүн президенттин саясатына да каршы келет да. Демек, ушундай бири-бирин дагы деле колдоп отурса, 3 жылдан бери бир жакшы жыйынтык бербеген вице-мэр дагы иштей алабы? Өзүңөр ойлогулачы. Вот 3 жылдан бери бир нормалдуу жыйынтык бербегенине мен эң негизгиси кымбат нерсе дагы убакыт өтүп атат. Бирок коомдо өнүгүү жок. Балдардын билими көтөрүлгөн жери жок. Ушул мени өкүндүрдү. Быйыл Жалал Абад шаардык мэриясы 5 чакырымга жакын ички жолдорго асфальт төшөйт. Бүгүн каланын борбордук бөлүгүндөгү Токтогул көчөсүнүн бир бөлүгүнө асфальт төшөлүп, пайдаланууга берилди. Алдыда бул сыяктуу дагы бир нече көчө кеңейтилип, шаар тургундары менен катар унааларга да ыңгайлуу шарттар жаралмакчы. Теманы кабарчыбыз улантат. Бул Жалал Абад шаарынын борбордук бөлүгүндөгү негизги көчөлөрдүн бири. Ага асфальт төшүлгөнгө чейин айдоочуларды, шаар тургундарын бир топ эле түшкө салып келчү. Азыр негизи могу качественный кылышты немелер. 1 айдан ашык убакытта иштешти да.
Мына биздин көчөнүн немеси өтө жакшы болуп калды азыр. Мурун оюлган жерлер көп болчу. Жанагындай сапасыз болчу да өтө эле болбойт болчу. Азырынча Токтогул көчөсүнүн 300 метр бөлүгү гана жаңыртылды. Ага шаар бийлиги 2 миллион сомдой акча сарптады. Апрель айында башталган. Биз майдын бүтүп отурабыз. Бүгүндөн баштап бул көчө менен шаарыбыздын тургундары, шаарыбызга келген коноктору бул көчө менен колдоно башташат. Жалпысынан болуп биз бул жерге ошол 3 миллион 417 миң сом тегерегинде жергиликтүү бюджеттин акча каражатын караганбыз. Бирок баягы өзүбүздүн муниципалдык ишкана баскандыктан 2 миллион 37 миң сом гана акча каражаты бул жерге кетти. Ушул эле көчөнүн калган бөлүгүнө республикалык бюджеттен асфальт төшөлүп жаткан. Бирок иш 2 жылдан бери токтоп турат. Шаар мэри бул боюнча тийиштүү тарапка кайрылуу жасалганын айтты. Бирок маселе али чечилчүдө эмес. Биз бул боюнча тиги жол башкармалык министрлигине кайрылганбыз. Алар айтып атат, биз ушул каражатка карап көрөлүк, ошого жараша анан бул ишти аягына чыгып берсек деген баягы өздөрүнүн жообу болду. Бирок биз жергиликтүү бюджеттин дарамети менен өзүбүздүн күчүбүз менен шаарыбызда болгон жаңы көчө, жаңы тротуарларды иштерди алып бара бермекчи. Шаардагы бир топ көчөлөр республикалык бюджеттин тартыштыгынан бүтпөй турса, айрымдары бүткөн учурда да пайдаланууга берилбей жатат. Алардын бири өткөн жылы бүтүшү керек болгон Чехов көчөсү. Аны шаар бийлиги асфальт сапатсыз жаткырылган деген жүйө менен кабыл албай келет. Иштин сапаттуулугуна ыраазы болбодук. Бүгүнкү күндө канааттандырбай турабыз. Шаар мэри ал боюнча дагы тапшырмаларды берди. Бүгүнкү күндө толук кандуу корутунду тыянак чыга элек. Буюрса ойлоп турабыз, жаңыдан басылат го деп. Быйыл Жалал шаардык мэриясы каладагы 19 көчөгө 5 чакырымга жакын асфальт төшөйт. Мындан сырткары 2 чакырым жол жегине тротуар жаткызылат. Белгиге келсек 15 майдан тарта Ленин көчөсүндөгү жер асты өтмөгүнүн 2 бөлүгүн куруу иши башталат. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу. Ошто жаш тескөөчүлөрдүн кароо сынагы өттү. Ага Ош облусунун 7 районунан чогулган тескөөчүлөрдүн командалары катышты. Кароо сынакта балдар жол эрежелерин так сактоо боюнча көрүнүштөрдү чагылдырышты. 7 райондон чогулган командалар үчүн шарттар каралган. Иш-чаранын негизги максаты жол кырсыгынан алдын алуу, жол эрежелерин балдарга так үйрөтүү. Ош облусу боюнча жаш тескөөчүлөрдүн 8 команда бар. Командалардын арасынан суурулуп чыккандар буга чейин Казакстан жана Россия Федерациясында өткөн жаш тескөөчүлөр сынагында биринчи орунду багындырышкан. Жаш тескөөчүлөрдүн кароо сынагы Билим берүү министрлиги жана Ички иштер министрлигинин жол кыймылын камсыздоо бөлүмү тарабынан жыл сайын өткөрүлөт. Бул кароо сынак Билим берүү министрлиги менен биргеликте Ички иштер министрлигинин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башкармалыгы менен биргеликте бул сынак жылда өтүп турат. Бирдиктүү салык декларациясын туура эмес тапшыргандарга аны оңдоого мүмкүнчүлүк берилет. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы эскертүүдө. Андан белгилешкендей, жалпысынан 7,5 миңге жакын декларациялар боюнча материалдар прокуратура органдарына жөнөтүлгөн. Алардын ичинен былтыркы жыл үчүн отчетто туура эмес маалыматты 4 миңден ашуун мамлекеттик кызматкерлер көрсөткөн. Алар 30-июнга чейин декларацияны толуктап оңдой алат. Араван районунун Чегабат айылындагы бала бакча өзүнүн короосуна бадыраң эгип пайдаланып жатышат. Анткени табигый жашылчалар наристелердин ден соолугуна пайдалуу. Себеби өстүрүү жолдорунда эч кандай химикалык каражаттар колдонулбайт. Эгилген жашылчаларды өстүрүүгө айыл тургундары өздөрү көмөктөшкөн. Анткени алар атайын окуу курстарына өтүшкөн. Окутууда жашылчаны өстүрүүдөн баштап ага кам көрүү, эгүү жолдоруна чейин маалыматтар берилген. Табигый нарселерден өзүмүздү tabii maşı dehqonchilikdan chiqqan o'g'itlardan foydalanyapmiz. Chunki bog'chada biz bu жерде көптөн бери бадыраң эгебиз. Дарылоо үчүн эч кандай химикаттарды колдонбойбуз, анткени балдар жешет. Курт түшүп кетпесин деп кадимки эле угутту чачып коебуз. Табигый болгон жакшы да. Бадыраңды кантип эгет, аны канча жолу сугарыш керек, баарын долбоордук окууда үйрөнгөнбүз. Аны эгип жатканда да уругун тандап эгебиz. O'shuning uchun tabiiy nima bo'lyapti, hech qanday химикат bo'lmayapti, bolajonlar yedidi. Бүгүнкү күн мына ушундай окуялар менен коштолду. Алдыда абар ай тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүл улансын, саламатта калыңыздар.